Саламатсыңар жолдоштор. УКМКнын Кемин райондук бөлүмчөсүндө бүгүн өзгөчө салтанат. Анткени аталган бөлүмчөнүн кызматкерлери үчүн жаңы имарат салынып, УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевдин катышуусунда расмий ачылыш аземи өткөрүлдү. Салтанаттуу иш-чарага атайын кызматтын өздүк курамы, УКМК ардагерлери жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү катышты. Өз кезегинде Камчыбек Ташиев кызматкерлердин жаңы имараттуу болуусу менен куттуктап, түзүлгөн шарттар алардын ишмердүүлүгүн жакшыртууга багытталганын белгиледи. Ушул президентибиздин берген тапшырмалардын негизинде биз толук бойдон өз жумуштарды аткарууга мүмкүнчүлүк бар. Силерге дагы мүмкүнчүлүк бар. Өзүңөр көрүп атасыңар, куралдуу күчтөрдү кандай биз күчтөп атабыз. Жакынкы эле күндөрдө мына жаңы машыгууларды өткүздүк. Байрактар дагы бир комплектин алып келдик. Ак сүңгүр, ак инжи, андан башка дагы көптөгөн курал жарактарды жана башкаларды алып атабыз. Мындан ары дагы алабыз. Кийинки жылга урматтуу уганда, эгерде биз 3 жылда 2 миллиард доллар акчаны кетирсек, куралдуу күчтөрүнө, кийинки жылга дагы 1 миллиард доллар акча карап атабыз. Биздин мамлекетибиз мындан ары эң күчтүү мамлекеттердин катарында болот. Аны менен катар УКМК төрагасы өлкө коопсуздугун камсыздоо багытында соңку жылдары тийиштүү кызмат тарабынан алгылыктуу иштер аткарылып жатканын кошумчалады. Өзгөчө уюшкан кылмыштуу топторго, жемкорлорго, мыйзамсыз байыгандарга каршы күрөш алдыда аеосуз улантылат. Бүгүнкү күндө биз мындан ары мамлекетибизде уюшкандык кылмыштуу топтор болбойт деп бардыгына жарыяладык. Жана ошол сөзүбүзгө турушубуз керек. Бир эле мисалды айтайын, жакынкы эле күндөрдө биз республика боюнча бардык ошол уюшкан кылмыштуу топторго, коррупцияга, мыйзамдуулукту бузууга катышы бар мамлекеттик кызматкерлерди аныктап чыктык. Бүгүнкү күндө Райымбек Матраимовго байланыштуу болгон 92 мамлекеттик кызматкерди аныктадык. Көлбаевга байланыштуу болгон 60 кызматкерди биз аныктадык. Андан сырткары таможня органдарынан 50 кызматкерди аныктадык. Ар бир райондо, ар бир айыл өкмөттө, ар бир айыл өкмөттөгү кеңештерде бир дагы уюшкандык кылмыштуу топтун мүчөлөрү депутат, айыл өкмөттүк кызматкери, райондук, облустук, министрликтердин кызматкерлери болбош керек. Аларды аныктоо, аларды ачык алып чыгуу жана алардын жасаган кылмыштары боюнча жоопко тартуу биздин түздөн-түз милдетибиз. Буга чейин УКМКнын Кемин райондук бөлүмчөсүнүн жеке имараты болгон эмес. Мындан ары аталган мекеменин кызматкерлери заманбап жабдуулары жана жумуш үчүн зарыл болгон бардык шарттары бар 2 кабаттуу имаратта кызматтык милдеттерин аткарышат. Мурун болсо бул райотдел жок болчу, ар кайсы жерде отурган. Мен илгери ошол жерде иштеп жүргөндө бул эмеде райадминистрацияда бир комнатада отурчу. 3 киши, 2 киши, 1 киши. Эми азыр алып келсек, аябай сонун экен. Эми өзүңөр билесиңер, ошол жерден азыркы кандай жакшынакай иштер болуп атат. Элдин баары ушул эмелердин баарын колдоп атат. Биз дагы пенсионер катары биздин башкармабыз кантип кыдырша ишти аябай коюлдуп жатабыз. Белгилей кетсек, УКМКнын аталган имаратынын курулушу үстүбүздөгү жылдын июнь айында башталып, 4 ай аралыгында бүткөрүлгөн. Гүлдана Мумунова, Майрамбек Абдибилал уулу, Регион телеканалы, Чүй облусу.